Так, маяк мен коет. Коллегалар, достор, азыр чоң бир долбоордун башында турабыз. Башталып атабыз. Бүгүн алгачкы күн экен. Буюрса ушул долбоорубуз кыргыз элине жаккан, жакшы, кызыктуу, элдин баары күтүп көргөн эң мыкты сериалдардын бири болсун. Кудай буюрса, мына кышында көрүп калабыз. Жайында азыр август айында баштап атабыз. Барыңарга ийгиликтерди каалайбыз. Чарчабай, чалыкпай, аман эсен ушуну бир бүтүрүп алалы, келеңер. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Бүгін 4-ші күн Чочун киши сериалын 4-ші күн тартып атабыз. Аба ырайы бир аз тоскоол болуп атат бизге. Бирок сонун эң негизгиси бүгүнкү ийгиликтүү кадрлардын бирөөсү именно бул эмеден болду. Көркөм Академия университетинен, Көркөм Академия университети Кыргызстандагы эң коос университет. Бул факт. Чочун биз бүгүн съемка кылып аткан проект Чочун киши бул Зуура Сооронбаеванын ушул аталыштагы романынын негизинде. Негизи Кыргызстанда көптөн бери сүйүү жөнүндө проекттер аз болуп аткан. Жок десе болуп аткан. Кудай буйрса бул биринчи жолу сүйүүнү даңазалап аткан проект болот окшойт. Менин атым Сооронбек. Мен бул Чочун киши проектисинде экинчи режиссермун. Бүгүн съемканын 14-чү күнү. Буга чейин жакшы күндөр да болду, жаман күндөр да болду. Эми съемканын баардыгыбыз түшүнөбүз. Кээде нерв болосуң, кээде нормальный гладко кетет, кээде форс-мажор. Бул сериал негизи Зуура Сооронбаеванын Чочун киши китебинин негизинде бүгүнкү күнгө адаптацияланган сценарий менен жазылды. И азыр биздин команданын тартуучу топ менен тартылып атат. Барыңарга салам, мен Жуманазар Койчубеков. Ушул Чочун киши сериалынын коюучу оператору болом. Съемкалар абдан жакшы жүрүп атат. Сүйүнбөккө башында чалып баягы идея боюнча сунуш киргизгенде мага аябай жакты. Анткени Чочун киши бул бардык Кыргызстан элине бир убакта аябай популярдуу болгон чыгарма болгон. Андан акырдан иштеп баштадык. Азыр болсо буюрса 6-чы сериалды, 1-чи сезондун 6-чы сериясын бүтүп калдык. Негизи проект боюнча айта турган болсок, проект аябай жеңил жүрүп атат. Эртең мененки 5ке, 4кө, 3кө турганыбызга карабай, команда бардыгы жанталашып иштеп, буюрса жакшы результаттарды көрсөтөбүз деген үмүттөбүз. Съемка процесс боюнча айта кетсек, негизи сериалдарда көбүнчө баягы мындай жеңил желпи мамиле кылбай, сериал
сыяктуу кылбай мындай киношниктер айткандай киношный взгляд менен тарталы деп жаңыча подход кылып атабыз. Ошондуктан это больше как 12 отдельное кино, нежели чем сериалы. Ошондуктан элдер көргөндө дагы сериал эмес, мындай кино көргөндөй баягы сезимдер калсын деп ошого аракет кылып атабыз. И дальше кылмакчыбыз. Салам, бүгүн деген 3 август съемкабыздын Чочун киши сериалынын 5-күнү. Бүгүн швейн цехтебиз азыр. Эртең менен локация тоо жакта болду. Айылдын шаардын сырт жагында. Абдан кызыктуу болду. Бир гана күн ысыктыгы бир аз кишини кыйнады. Бул жерге келдик. Сонун процесс аябай сонун уланып атат. Жалпы команда сонун иштеп атат, бардыгы мыкты, өзүнүн ишин мыкты билген адамдар, бардыгы сонун, керек болсо биздин водительдер дагы сонун. Жакшы плейлистте музыкаларын коюп берет, биздин көңүлдөрүбүздү көтөрөт. Кыскасы, абдан сонун. Бүгүн 5-күн съемканын. Алдыда дагы сонун кызыктуу күндөр бар. Ура! Бардыңыздарга салам. Менин атым Арина, жөнүм Исакова. Чочун киши сериалында мен Зыйнаттын образын аткарам. Менимче Зыйнаттын образы бул аябай көп кырдуу, жарык образ деп санайм. Мүнөзү бир четинен жумшак, бир четинен айтканынан кайтпаган, жетем деген максатына көздөп туруп жеткен. Аябай таланттуу, көп кырдуу таланттуу десем болот да, анткени ал жашоону башкача түстөр менен көрөт. Башкача кыялданган көздөрү менен көрөт. Менимче бул образ жалпы көрүүчүлөргө аябай кызыктуу болот деп эсептейм. Зыйнат менен Аринанын окшоштуктары менимче билбейм, мындай так ачык айта албайм, бирок бар. Аз маз бар да, бирок өзүмө аябай образ жакты. Башында эле сунуш түшкөндө мага айтып бераткандан кийин эле мен Зыйнатты жактырып сүйүп калгам. Азыр иш жүрүп жатат, кадимкидей эле съемка жүрүп атат. Менин сменам азыркыга бүттү. Мен жыргап азыр үйгө барам. Бирок менин кесиптештерим барып да тартылат. Биздин да ушундай күндөр болду. 15 саат, 20 саат тартылган убакыттар да болуп атат. Бирок эч өкүнбөйбүз. Баары бир өз сүйгөн кесибиң менен иштесең, бул керемет да. Өзгөчө бир рахат аласың. Бул менин кесиптештерим. Кечки тамак келди. Жайна байкеңден корк, толкунду сүй азыр. Чочун киши сериалында мен Жайнанын ролун аткарам. Бул Жайна деген аябай күчтүү аял, өзүнүн айтканына турган, эгерде жакшы көргөн адамы кыйынчылыкка келип калса, түшүп калса, ошого дагы жардам бере турган аял, өзүнүн сүйүүсүнө күрөшкөн аял деп айтсам болот. Мен көптөн бери тартыла элек болчумун. Арадан 3-4 жыл өтүп калды. Көптөн бери башка проекттерге чакырса дагы барбай жүргөм. Анткени мен турмушка чыккандан кийин балалуу болуп, анан декретте отургам. Мындай тартылбайм го деп ойлоп жүргөм. Анткени көбүнчө ролдор жакпай жатты. Кээ биркилер жөн эле клиптерге чакыратты. Анан клиптер чынын айтсам мага көп жага бербейт. Мен анын үчүн да жаман көрүшөт.
бирок чынын айтканда клиптер анча жакпайт. Көп кинолорго чакырганда дагы же убактым болбойт, же болбосо үйөм болбой жаткан. Арадан 3,5 жыл өттүр. Анан кийин 1 айдын эле ичинде 4 проектке чакырып калышты. Ошонун ичинде бул чочун киши болуп калды. Сүйүн Откеев өзү чакырып, кел Назбике, кастинг болуп атат эле, сага жарашат болуш керек ошол роль деп чакырып калды. Аябай кубандым, бирок өзүмдүн дагы мындай ичимен ойлоп жүргөн көйгөйлөрүм бар болчу. Ошонун үчүн дагы жок, мен аткара албайт болушум керек деп ойлоп аткам. Бирок Сүйүн Байкеге айтсам, жок, ал деген көйгөй деле эмес, ал проблема эмес деп, анан кийин кел тартыла бер деп айтып калды. Ошон бул жакка түшүп калдым. Саламатсыздарбы? Мен атым Сүйүн Откеев. Мен ушул Чочун киши долбоорунун көркөм жетекчиси, продюсери болом. Ушул долбоор мына буюрса тартуу иштери аяктаганы калды. 2 айдан бери тартуу иштери жүрүп атат. Ага чейин 3-4 ай ошол даярдык иштери болгон, сценарий жазылган. Ошол сценарий жазылгандан баштап ушул буюрса бүткөнгө чейин ошол долбоорду жакшы кылып элибизге чыгарып тартууланга аракет кылып атабыз. Мен өзүм жеке тажрыйбам боюнча айта турган болсом, бул биринчи сериал болуп атат. Буга чейин сериал тарткан эмеспиз. Ошондуктан мындай биз үчүн аябай чоң тажрыйба болду. Сериал өтө оор экен. Биз ошол кино тарткандай эле кылып тартып атабыз. Мисалы башка жактарда балким 2ден 3дөн камера менен павильондо тартылат, ошон үчүн сериал бат тартылат. Бизде болсо ошол кино тарткандай эле тартылган үчүн аябай оор болуп атат, бирок жакшы, негизинен оор болсо дагы жакшы команда топтолду. Алардын жардамы менен ошондой эле кыргыз сериалында мындай бир моралдык колдоосу менен жакшы жүрүп атат долбоор. Буюрса ушу декабрь айларында, эң кеч январь айларында элибизге тартуулайбыз. Чочун киши боюнча айта турган болсок, бул илгери ошол 80-90 жылдары аябай эл арасында популярдуу болгон чыгарма болчу. Азыр биз ошол тартып атканда көп эле киши ошол биз окуган, китеп окуган, ошол китептеги Чочун кишиби деп элдин баары Толкунбек, Жайнагүл, Зыйнат деп көп эле билет экен. Андыктан бул биз үчүн дагы бир жоопкерчиликти күчөтүп атат. Себеби алардын ушундай талабына ылайык, алар күткөндөй кылып жакшы бир сериал тартуулайлы деп иштеп атабыз. Буюрса баары жакшы болот деген үмүттөбүз. Есть. Сериал ТЦ 26 кадр 2 дубль 1. Бул өттө эмеспи я? Салат. Ренат, Кутман, тияк өтүп аласыз, пожалуйста. Мода техника түшөт. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз Чочун киши съемкасында саммерсе кет.
Салам достор. Азыр 5 август саат 9-дан 15 мүнөт өттү. Жайында негизи өтө кыйын эле кино тартыш. Себеп дегенде күн ысык эң башкысы. Талаада тартасың. Талаада тартканда дагы бизде азыркы учурда кичине ден соолугуна байланыштуу тамак ооруп, температура болгондор көп болуп атат. Себеп дегенде мисалы үчүн күн ысык. Күн ысыкта мустак суу бер деп ичип алышат дагы ооруп калат. Мен өзүм дагы 2 күн ооруп жатып эми чыктым. Бүгүн мындайча айтканда азыр санап берем, тарс 7-күн экен. Команда кичине мындай чарчагансып, уйкусурап башташты. Бирок ишенебиз. Ушул команда менен сонун командабыз бар, өзүбүздүн бир 25ке жакын элестетсеңер достор. Сериалга, кинолорго баягы силер жөн гана готовый продуктты көрүп коесуңар, а бул сериалдын аркасында 25 кишиге чейин, 27 кишиге чейин мындай бул дагы өтө чоң команда эмес, бирок ушунча киши эмгектенет. Ошон үчүн мен ойлойм, ушул сериал силердин кандайдыр бир жүрөгүңөрдөн бир орун алып, чочун киши сериал чыгыптыр деп бириңерге көрсөтүп аткан учуруңар менин оюмча. Саламатсыздарбы? Мен бул долбоордун сүрөтчү койчусу болом. Атым Төлгөбек. Буюрса, бүгүн жалаң көркөм өнөрдүн арасында жүрөбүз. Момундай ажайып кооз картиналар бул жерде тартыла турган эпизод ошол биздин башкы каарманыбыз келип сүрөтчү менен жолугат. Экөө бир абдан сырдуу картина жөнүндө пикир алмашуу болот да. Азыр ошону тартып атабыз. Мына көрсөңөр болот. Кандай сонун картиналар. Буюрса долбоор жакшы башталды. Мына бардыгыбыз энергияга толгон жаш жигиттер, кыздар, бардыгы өз жумушун жакшы билишет. Ошон үчүн буюрса бул долбоордун аягына жакшы чыгабыз, сапаттуу тасма тартабыз деген үмүттөмүн. Ошо анан не дейм? Ысыкта үйдө жаткам, анан чалоолуу бир кино бар. Билем киноңорду баягы эле кайра бандит ойнойм десем, жок. Бир жакшы үйдүн, жакшы бир кожоюну болосуңар дейт. Анан бир нерсеси бар дейт. 3 тентек бала үйгө кирип келет экен, анан кийин аларды силер кармап алат экенсиңер, анан кичине кыйнап коет экенсиңер дейт. Анан ойлонуп көрсөм эми үйдө жаткандан көрө барайын дедим. Сценарийди алып элекмин. Эми кинодан көрөсүңөр да анан. Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы? Чочун киши телесериалбы, сериалынын бүгүн 4-күнү болуп атыптыр. Бизди бул жакка Айжан чакырган. Бул жакта биздин ролубуз Уру. Үйгө Уруга кирет экенбиз. Жаман кишинин ролун ойнойсуз да. Андан кийин мен өзүмдүн фамилиям Нурбай уулу да, мен бул жактан Нурбай ролун ойнойт экенмин. Мындай совпадение бир башкача болот да. Бүгүн бул жакка 4-күнкү локацияга келдик. Азыр баштайбыз. Биз өзүбүз бизди кара кийинип кел деген да, биз да кара адам болуп, караңгыда тартылып көрүнбөй калбайбызбы деген. Дагы жакыныраак коркунуч болот, бирок билбейм. Точно көрүнөбүз го деген ойдомун. Биз кеттик съемкага. Давайте. Меня зовут Аим, всем привет. Я являюсь менеджером по локациям в этом проекте.
сериал «Чочун Гиши». Так, сегодня мы снимаем в медакадемии. Это сцены, где Джайна учится в медакадемии. У меня такая работа. Я хожу по жаре, ну не только, конечно же. Ищу локации, утверждаю их с операторами-постановщиками, художником-постановщиком, с режиссером. У каждого свое видение, и приходится немножечко подстраиваться под это все, искать. Ну вот, в целом, да, есть такие интересные сложности тоже в каком-то смысле. Команда у нас очень интересная, молодые ребята, все друг другу помогают, это очень здорово, да. Всегда спрашивают. У нас администрация вообще здоровская. Ребята прям молодцы. Очень интересно работать. Бардыңыздарга салам. Менин атым Айжан. Өзүм кесибим боюнча актрисамын. Токтобот Абдымомунов атындагы театралдык окуу жайды бүткөм. 4 жылдык окуу жай бар. Анан көптөн бери, көп жыл болуп калды, ушундай проекттерде кастинг директор болуп иштеп жүрөм. Эң башында опыт топтош кыйын болду. Кийинчерээк өзүм актриса болгондуктан оңоюраак болуп калды да. Анткени сен актерлордун деңгээлин билесиң, канчалык деңгээлде ким кандай ойной алат деген сыяктуу. Ошон үчүн актрисаларга кастинг директор болуш оңоюраак экен. Бул проектке келип калгандын себеби Сүйүн байке чакырып калды. Ал убакта башка проектте болчумун. Бир аз даярдыктарга жетишпей, кийинчерээк келип калдым. Бул жакта актерлордун көбүн тандадым деп айткандан алысмын. Анткени мен келгенче башка каармандар уже такталып калган экен. Бүгүн примерно 14-күн, 15-күн съемка кылып атабыз. Экинчи режиссерибиз Сооронбай Турлугун Маматовдун үйүндө бир эпизодубуз бар герой менен. Барыңыздарга салам. Менин атым Эрбол. 27 жаштамын. Султан ролун ойнойм. Чочун Гишин сериалында. Образга кириш үчүн аябай көп сураштырып чыктым. Ушу мен Чочун Гишин өзү оккан эмесмин да, буну ушу сериалга чакырганда ошондо эле билдим да, Чочун Гиши боюнча. Режиссерлордон сурадым, атнеси кандай воспитание болгон, анан туугандарында ошо улуу кишилерди сурап, Чочун Гиши окудуңар беле деп, алар мага айтып беришкенде окканбыз. Мен сураштыргам. Өзүм ролумду мындай аябай жакшы чыгарайын деп, аябай көп сураштыргам да. Ошолордон угуп, өзүм бир карманыма аябай мындай жанды кошоюн дегем да. Буюрса аракет кылып атабыз. Силерге жагат деп ойлойм. Саламатсыздарбы? Менин атым Айжан Аденова. Мен бул Чочун Гиши сериалында биринчи жолу жеңенин образдарын жаратып атам да. Башкы каарман Жайнанын жеңеси болом. Мен жолдошум Сады, мыкты Эржан деген актер аткарат. Менимче процесс аябай жакшы болуп атат. Абдан мындай жеңил, анткени баарыбыз профессионалдарбыз. Анан съемочный команда аябай мындай, кандай айтсам, аябай дружный, шайыр, ачык мүнөз дегендей. Кыйынчылыктар деле жок съемочный площадкада. Бирок эртең менен аябай эрте турабыз да, саат 5-те таң атпай. Биздин кастинг директорубуз бар, Айжан деген, чалат дайыма. Турдуңузбу? Буюрса жакшы проект болчудай. Мен билем, что бул китепти, Чочун Гиши деген китепти биздин мыкты, белгилүү Зура эжебиз жазган. Чын эле ошол проект менен мактанам.
Саламатсыздарбы достор. Азыр учурда прямой эфир жүрүп жатат. Мына биздин курсагыбыздын камын ойлогон, настроениябызды, маанайыбызды көтөргөн ушул кунду сапчыбыз. Саламатсызбы? Акчаны жакпай калды. Саламатсыз жеке. Кандайсыз? Неге, не себептен караңызчы? Сиз эмне тамак даярдап биздин команданын маанайын көтөргөн жатасыз? Дымдама. Дымдама. Всем привет. Составын айтып кетсеңиз. Составында эт, обязательно капуста, самые биринчи эмеси, перец, соус, картошка, лук, помидоры, всякие приправы и моя любовь. Сиздин сүйүүңүздүн шипочку сүйүү и дамбы. Нет, не шипочка, прям вот такая огромная. Тамагын көрүп коюңуз. Мына Чочин иши буюрса жакшы сериал болот, элге жагат. Ушул сериалды тарткан адамдар ушундай тамак жейбиз. Мына бул жерде даярдык баары, капуста. Азыр биздин курсагыбыз бул особнякта биз калдык. Түнкү саат 4-5ке чейин тартабыз. Кандай экен от жаккан? Жеңилде, жеңил атыры, ошолор бар. Отунду качын таап келдиңер. Отунду бузак алып жатат. Мелистага жардам берип, команда. Иштеп аткан ушул сериалдын жааматы кандай болду деп айтып кетсеңиз. Ачыкка экен карагылачы. Кундуз жайын тамагын күтпөбүз чын айтканда. Ата кылжаан келтирип, оттон салып, буюрса жакшы тамак пышат деген ойдобуз. Сериал кандай тартылып атат айтып берет. Буюрса сериал чыккандан кийин көрүүчүлөр көрөт. Көрүүчүлөргө 100% жагат. Ушул сериалдын аркасында сиз эмне кызмат кыласыз деп айтып берет. Сериал аркасында мен актерлорду алып берем. Актерлорду карайм. Болду. Мен администратордун жардамчысы болом. Еще бир аз тартып коем. Монтаждап бергенде соңураак микрофон келди. Кармабай. Ундай жакшы. Деги эле администратордун жардамчысы деп атасаңыз, жумуш кандай экен? Кыйын эмеспи мындай издетип? жумуш эмне десем баарынан четтен грим чет, еще крафт, еще любой жак универсалбыз да. Ошол себептен баарына даярбыз. Кинематографиядагы болгон приемдун баарын колдонуп атабыз. Мындайча айтканда кыймылдуу кадрлар, свет жагынан болсун, композиция, жана ошондой эле кадрдын ички внутренний ритмикасы, же болбосо баягы актерлордун эмоционалдык состояниясына жараша кадрларды даярдап атабыз. Анын бардыгы албетте кадр сыртында калат, бирок экранга чыкканда көрүүчүлөр өздөрүнүн баасын берет. Анткени ошончолук эффект, ошончолук мындайча айтканда сезимдерди тартуулайт десек болот. Чочин кишидеги башкы каармандар бул Зыйнат, анан Толкунбек. Толкунбек менен Зыйнат менен мен буга чейин иштеп көргөн эмесмин. Булар менен тааныш дагы эмес болчумун. Анан бул жакка келгенден кийин актерлорду бүт бардыгын тандап бүткөндөн кийин баарыбыз читкага келдик. Читкага келип отурганыбызда андай бир аз тартынып ушинтип отурдук да. Анан кийин бизге бирөө эле айтып калды, "Жок, силер тартынып отурсаңар, сүйүшкөндөрдү ойной албайсыңар. Мындай Толкунбек экөөңөр, особенно ошол экөөңөр жакшы мамиледе болушуңар керек" деп айтып калды. Анан анда дагы бат эле көнүп кете албайсың бири-бириңе. Бирок ошентсе дагы 1-2 съемкадан кийин уже экөөбүз бири-бирибизге көнүп жакшы болуп баштады. Султан менен жашоодо тааныш болчубуз. Ошого балким ошонун үчүн экөөбүз жакшы ойной алдык деп айтсам болот. Бизде бүгүн 4-күн съемка күнү. Күн ысык, асман ачык. Аябай жакшы маанайда шаң шөкөт менен буюрса съемкаларыбыз өтүп жатат. Жалпы могу сериалга тиешелүү, сериалды тартып аткан топко аябай ыраазычылык билдирем. Бүт нерсеси убагында сааты менен кыймылдайт. Аябай ошол нерсеси мени кубандырып атат. Мен эң биринчи рахмат айтам кимдерге? Мо биздин командага
как ассистент болуп биринчи жолу келип аткан жумушчуларга. Себеби негизи обычно мындай болот да, бир кичинекей проектке кошулуп, анан моинтип келет, бирок резко сериалга кирип иштеп кетет деген бул ауф нерсе да. Сүйүн Откеевке ыраазычылык билдирем, себеби ушундай долбоорду негизинен уюштуруп, утуп алып, анан мондай команда топтоп баарыбызга иш берип аткан үчүн. Андан сырткары ошо администраторлорго, директорлорго баарына ошо биздин курсагыбызды тойгузуп, өз учурунда чайын, кофесин берип дегендей ошо болгон аракеттерин кылып атышат. Баардыгына ыраазычылык билдирем. Буюрса келечекте ошо биз тарткан материал, биз тарткан тасма элдин сүймөнчүгүнө ээ болуп, көптөгөн аудитория көрүп, мындай ортодо талкуу болот деген чоң ишеничим бар. Себеби буга чейин Чоочун киши деген китеп биз окубай калыптырбыз. Бизге чейинки Муун абдан мындай бестселлер болуп турду. Элдин баары билет экен, тааныйт экен. Күтүп аткандар абдан көп экен. Себеби тартып жүргөн учурда ушунун баарын сездик. Ошондуктан буюрса чоң талкуу болот го деген ишеничтемин да. Авайласаң машина. Да, катыраак ойнап алсаң. Жайна окса. Жайна түштүң. Мен сага жимдик берип бар. Жайна. Авайлашы мына. Жайна. Окса. Мен сага баарын түшүндүрүп берем. Жайна, мен карап койчу. Жайна окса. Жайна. Все, болды, смена бүтті. Құттықтайын барыңарды. Даже неме бүтті. Полный 6-й серия бүтті негізі. Құттықтайын барыңарды.